Баткен шаарынын Борбордук көчөсүндөгү жол чырак өрттөнүп кетти. Баткен шаарынын Садыков көчөсүндө жол чырак өрттөнүп кетти. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда өрттү өчүрүүгө саат 18:32 Баткен шаардык номер 26 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм тартылган. Бөлүм жеткенге чейин өрт өчүрүлгөн. Учурда Разаков жана Садыков көчөсүндө жол чырак иштебей турат. Булак турмуш KG. Бишкектеги Учар-Кичи районунда оор жүк ташуучу унаа оодарылып кетти. Бишкектеги Учар-Кичи району тарапта оор жүк ташуучу унаа жолдун четине чыгып, 7 апрель көчөсүндөгү жашыл зонага кулап калган. Интернет желесине тараган видеодо унаанын оодарылып жатканын көрүүгө болот. Ал кырсыктын кесепетинен унаа талкаланып, алыядагы бакты кошо жыгытып кеткен. Күбөлөрдүн айтымында унаанын тормозу иштебей калгандыктан кырсыкка учураган. Жабыркагандар жок. Тийиштүү кызматтар расмий маалымат бериши элек. Булак Супер KG. Бишкекте соода борборлорун жардырам деп коомду дүрбөлөңгө салган кыз кармалды. Бишкек шаарынын аймагында террордук коркунуч тууралуу жалган маалыматтарды жайылтуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат борбору билдирди. УКМКнын ыкча миликтөө иш-чаралардын жүрүшүндө Украинанын Авсюк аттуу жараны Telegram мессенджеринде Ужас Бишкек аталышындагы каналын ачып, анын атын кийинчерээк Аверсион деп өзгөртүп, ал жерде Бишкектеги мектептерде жана соода борборлорунда болушу мүмкүн болгон террордук актылар тууралуу маалыматтар активдүү таратылган. Тактап айтканда, аталган Telegram каналында Аяна лакап аты колдонгон колдонуучу Бишкектеги соода борборлорун жардыруу ниетин билдирген аудио билдирүү калтырган. Бул көрүнүш шаардыктарды дүрбөлөңгө салып, натыйжада борбор кааладагы социалдык абалды туруксуздаштырган. Что 16 октября в чат Dealer, MLBP чат, я отправила сообщение с таким содержанием, как я хочу взорвать торговые центры, такие как КУМ, ЦУМ, Бишкек Парк, Тордой Плаза. Я прошу прощения, я действительно ничего такого не имела в виду, и я ни в коем случае не призываю никого к таким действиям. Простите. Других тоже. Других я вообще не призываю к таким действиям. Мне очень стыдно. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Ташиев чүйдөгү Кемин чек ара заставасына кызматтык унаа тапшырды. Бүгүн 18 октябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев чек ара кызматынын Чүй облусу боюнча башкармалыгынын Кемин чек ара заставасынын өздүк курамына ЖАК-8 үлгүсүндөгү жаңы кызматтык унаа тапшырды. Бул тууралуу атайын кызматтын маалымат борбору билдирди. Автоунаанын ачкычын заставанын башчысына тапшырып жатып, төрага чек ара бөлүктөрүн заманбап техника жана курал-жарак менен камсыздоо комитеттин ишмердигинин артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгиледи. Ошондой эле быйыл реконструкциядан өткөн чек ара заставасын көрүп чыкты. Кемин районуна караштуу Нур айылында жайгашкан застава болжол менен 200 чакырым мамлекеттик чек аранын кайтарылышына жооптуу. Анын олуттуу бөлүгү тоолуу аймактарда жана Чүй дарыясынын нугун бойлой өтөт. Койдун жүгү менен сону болду. Ошол кышында жакшы болот. Суукта айналмастан, биздин солдаттарыбызга өзүбүздүн балдарыбызга, өзүбүздүн жеке балдарыбызга мамиле кылыш керек. Тамактары жакшы болуш керек, кийим-кечеги жакшы болуш керек, жаткан турган жерде кызматы жакшы болуш керек. Мына ошондон кийин службага жакшы. Солдат.
İşleri жақсы değil mi? Нормально. Арығырақ емес пе? Шүгірашында Тамақ ашын қарайсың. қайта өзінің уағымен беріп тұрам, ертең кечінде тренировка болып. Тамақ ашы довольствие полностью бөлінген. Қайта қолны бөлінген бар. Бәрі жетеді, Ташиев кеминде жарылган дөңгөлөктүн айынан колунан ажыраган жаранга жаңы үй тапшырды. Бүгүн 18 октябрда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Чүй облустун Кемин районундагы Кайыңды айылынын тургуну Мирбек Кадыралиевке 3 бөлмөлүү жаңы жер үйдүн ачкычын тапшырды. Бул тууралуу атайын кызматтын маалымат борбору билдирди. Белгилүү болгондой, 42 жаштагы Мирбек Кадыралиев 2024-жылы оор жүк ташуучу болуп иштеп жүрүп, унаанын дөңгөлөгүн оңдоо учурунда болгон жарылуудан улам бир колунан ажырап, иштөөгө мүмкүнчүлүгү жоголгон. Ал үй бүлөсү менен батирде жашап, жаңы үй курууга шарты жок болгондуктан 25 августта президент Садыр Жапаров менен Ташиевке Facebook аркылуу жардам сурап кайрылган. Өлкө башчысынын тапшырмасы жана Ташиевдин көзөмөлү менен 2 күндүн ичинде жер тамдын курулушу башталып, 1 ай ичинде заманбап шарттар менен бүткөрүлүп, Кадыралиевдин үй бүлөсүнө тапшырылды. Ташиев Мирбек Кадыралиевди жаңы үй менен куттуктап, бекем ден соолук каалады. Ал эми үй ээси Жапаровго жана УКМК төрагасына терең ыраазычылыгын билдирди. Иш-чаранын алкагында атайын кызматтын башчысы Кайыңды айылынын тургундары менен да жолугуп, жергиликтүүлөрдүн көйгөйлөрүн угуп, сунуштарын жеринде кабыл алды. Коррупциялык иштерге байланыштуу КООнун мугалими кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жогорку билим берүү тармагындагы коррупцияга каршы күрөшүүнүн алкагында Евразия университетинде текшерүү жүргүзүп, 19 мугалимдин мыйзамсыз аракеттерге катыштыгы бар экенин аныктады. Алар сабакка такыр катышпаган студенттерге жасалма баа коюп, документтерди бурмалаган. Учурда 4 мугалим кармалган. Анын ичинде аталган окуу жайдын мурдагы ректору. Учурда Баласагын атындагы КООнун окутуучусу да бар. Ал 16 октябрда камакка алынып, СИЗО 1-ге 1 айга камалды. Алар айрым студенттердин сабакка, модулдарга жана экзамендерге системалуу түрдө катышпаганын билип туруп, алардын жок жерден баа алганын көрсөтүп, расмий документтерге жалган маалымат киргизишкен. Жети өгүздөгү Көкбөрү миллешинде 1 киши каза болуп, 4 адам кармалды. Жети өгүз районунда өткөн Көкбөрү боюнча миллеште 1 адам жаракат алып каза болду. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда 10 октябрь күнү Жети өгүз райондук ички иштер башкармалыгына Тилекмат айылынын 2002 жылы туулган тургуну арыз менен кайрылган. Ал өз арызында көрсөткөндөй, ошол эле күнү саат 13:00 чамасында Жеңиш айылында өткөн Көкбөрү оюнунун жүрүшүндө Саруу айылынын тургундары эч себепсиз ур токмок алып, анын денесине залал келтиришкен. 10 октябрда саат 12:30 чамасында Тилекмат жана Саруу айылдарынын командаларынын ортосунда өткөн оюн маалында чыр чыгып, анын кесепетинен Тилекмат айылынын 1991 жылы туулган тургуну жаракат алып, эсине келбей каза болгон. Шектөөлөр 11 октябрь күнү кармалып, 2 айга камакка алынды. Булак турмуш кежи. Ош облустар аралык ооруканасында мурда болбогон жаңы медициналык жабдык орнотулду. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында мамлекеттик жеке менчик өнөктөштүктүн алкагында бөйрөк жана заара каналдарындагы таштарды талкалап чыгаруучу заманбап литотриптор аппараты орнотулуп, колдонууга берилди. Мекеменин маалыматы боюнча буга чейин мындай аппарат мамлекеттик медициналык мекемелерде болгон эмес. Ош шаарында литотриптор аппараты менен иштеген бир гана жеке менчик клиника бар эле. Эми болсо бул жаңы медициналык жабдык аркылуу бейтаптар жогорку сапаттагы медициналык кызматты мамлекеттик деңгээлде ала алышат. Аппараттын ишке кириши менен бейтаптарга кызмат көрсөтүү бир кайла ыңгайлуу жана жеткиликтүү баада болот. Бул жаңылык калк үчүн медициналык жардамдын сапатын жакшыртууга,
жана ден соолукка байланыштуу чыгымдарды кыскартууга өбөлгө түзөт деп белгиленген маалыматта. Булак супер кежи. Ошто экс-депутаттын рестораны шаар казынасына 14 миллион сом карыз экени маалымдалды. Ош шаарындагы белгилүү Мерим рестораны муниципалдык аймакта турган жери жана башка коммерциялык имараттар үчүн ижара акысын көп жылдан бери төлөбөй келет. Чогулуп олтуруп жалпы 14 миллион сом карыз. Бул тууралуу бүгүн 18 октябрда мэриянын маалымат кызматы билдирди. Мэрия ресторандын жана анын жанындагы соода түйүндөрүн ээлери көп жыл мамлекеттик кызматтарды аркалаган жогорку кеңештин депутаты болгон бир туугандар Равшан Рыспаев жана Рустам Мамановторго таандык экенин билдирди. Мэр Жеңишбек Токторбаев 14 миллион сом ижара акысын 1 ноябрга чейин шаар казынасына төгүү боюнча мөөнөт берди. Эгерде аталган убакыт аралыгында төлөнбөсө, анда мэрия ресторан жана соода түйүндөр турган муниципалдык жер тилкесин курулуштардан бошотууга аргасыз болот. Менин артымда турган Мерим ресторанын көпчүлүгүңүздөр билесиздер, шаардагы белдүү тойхоналардын бири. Ресторан жана анын тегерегинде жайгашкан бул жердеги имараттар, супермаркеттер, дүкөндөр, ошондой эле мебель саткан дүкөндөгү жайгашкан, алардын баары бүгүнкү күндө муниципалдык аймакта турат. Алардын негизги орду мына көрүп турган көп кабаттуу үй жана анын жанындагы сезим соода борбору менен тең болуш керек болчу, бирок булар ижарага алып ресторанды жана анын тегерегиндеги соода түйүндөрдүн курулушун бул жерге капиталдык кылып куруп алган. Негизи капиталдык курулушка дагы өзү уруксат жок. Негизги маселе бул жерди ижарага иштетип келе жаткан бир туугандар, булар Равшан Рыспаев жана Рустам Мамановтор мамлекеттик кызматтарда көп жылдар бою иштеп, жогорку кеңештин дагы депутаттары болгон. Равшан Рыспаев өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары да болуп эмгектенген. Бирок булар ошол ижара акысын көп жылдардан бери төлөбөй келет. Жалпы суммасы 14 миллион сомго барабар. Сотко барат, прокуратурага барат, укук коргоо органдарына барат, эскертүү берилет, дагы деле төгөбүз, ал бул деген маселелер менен төкпөй келген. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев талап койду, ага ылайык 1 ноябрга чейин Мерим рестораны жана анын тегерегиндеги курулуштардын ижарасында олтургандардын баары 14 миллион сомду шаар казынасына төгүп бериши керек. Эгер аталган мөөнөт ичинде бул курулуштардын ээлери шаар казынасына бюджет толтуруп бербесе, анда шаардык мэрия аргасыздыктан шаардын өзүнүн муниципалдык болгон жеке менчик жерин курулуштардан бошотуп алып салууга мажбур болушат.